Сапаттуу журналистика коомдун өнүгүүсүнүн маанилүү бөлүгү. Коомчулукка так жана ишенимдүү маалымат жеткирүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу чоң. Ушул максатта Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги мамлекеттик социалдык заказдын алкагында медиа багытындагы долбоорлорго гранттык колдоо көрсөтүү максатында буга чейин конкурс жарыялаган. Бүгүн конкурстун жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөр аныкталды. Аймактык журналистиканы Маданият министрлиги жакшы колдоп атат. Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында Талас байрагы Талас областтык басылмасы маданий мурас темасын тандап алдык эле. Ал боюнча биз өз долбоорубузду, өз сунушубузду креативдүү кылып бергенге аракет кылдык. Жыйынтыгында мына ушу татынакай сертификатка ээ болуп турабыз. Конкурстун жыйынтыгында аймактык жалпыга маалымдоо каражаттарына 400 000 сомдон, ал эми республикалык деңгээлде иш алып барган медиаларга 1 миллион сомдон гранттык каражат бөлүндү. Министрликтин маалыматына ылайык, бул колдоо медианын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө, коомдук маанидеги темаларды сапаттуу чагылдырууга жана журналисттердин кесиптик өнүгүүсүнө өбүлгө түзөт. Областты камтыган боюнча 400 000 сомдон акча бөлүнүп берди. Республиканы камтыган маалымат массалык каржылык ММКларга, республиканы камтыган ММКларга 1 миллион сомдон бөлүнүп берди. Негизи азыр министр айтып кеткендей, эмдиги жылы бул 10 миллион сомду көбөйткөнгө биз аракет кылабыз. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аз эмне өлкөнүн бардык аймактарынан келген медиа өкүлдөрү катышты. Алар мындай демилге журналисттер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүп, чыгармачылык изденүүгө жана коомдогу актуалдуу маселелерди кеңири чагылдырууга түрткү болоорун белгилешти.